Биз өткөн сабакта сызыктуу теңдемелер темасын карап өттүк. Сызыктуу теңдемелер темасынан кийинки эле келе турган тема бизде теңдемелер системасы деп аталат. Анда мындай болгон теңдемелер системасын карап көрөлү. Бул жерде биз көңүл бура турган нерсе эмне? Ал x квадрат минус y квадрат дегенде. Ал эми x квадрат минус y квадрат деген бизде 7-класста өтүлөт. Көбөйтүүнүн кыскача формулалары деп аталат. Ал бизде a квадрат минус b квадрат түрүндө берилет дагы 2 кашага ажырайт. a минус b a плюс b болуп 2 кашага ажырайт. Биз бул формуланы эстеп алгандан кийин ушул эле түрдө x квадрат жана минус y квадратты 2 кашага ажыратып алышыбыз керек. Анда биздин биринчи теңдеме өзгөрүүсүз көчүрүлүп жазылат, а экинчи теңдеме x минус y x плюс y деп жазылат. Барабар 5. Эми биз бул жерден көрүп жатабыз. X минус y 4-төн 1ге барабар экен. Анда бул x минус y-тин ордуна биз 4-төн 1 деген маанини коюшубуз керек. X минус y барабар 4-төн 1 өзү кайрадан көчүрүп жазылат. А бул жер 4-төн 1 x плюс y барабар 5 болуп жазылат. Биринчи теңдемени кайрадан өзүн көчүрүп жазалы. Барабар 4-төн 1. Ал эми бул жердеги x плюс y-ти калтырабыз да 5-ти 4-төн 1ге бөлөбүз. Барабар 5 бөлүнгөн 4-төн 1 болуп калат. x минус y барабар 4-төн 1 x плюс y барабар. Бул жерде биз бөлчөк санга бөлүп атабыз. Бөлчөк санга бөлүп атканда биз бөлүүчүнү мындайча айтканда 4-төн 1ди тескери бөлчөккө айландырышыбыз керек. А тескери бөлчөккө айландырып атканда бөлчөктүн алымын бөлүмүн алымына чыгарып салабыз. Анда бул жерибиз бизде 5 көбөйтүлгөн 4 болуп калат. x минус y барабар 4-төн 1 x плюс y барабар 20 болуп калат. Бизге берилген эң алгачкы татаал теңдемени биз жөнөкөйлөтүп отуруп мындай түргө алып келдик. Эми теңдемелер системасын чыгарууда билебиз. Алар теңдемелер системасын чыгаруунун эң жөнөкөй жана биринчи методу бул теңдемелерди кошуп салуу болуп эсептелет. Анда биз биринчи теңдемеге экинчи теңдемени кошушубуз керек. x минус y кошулган x плюс y барабар 4-төн 1 кошулган 20. Бул жерден эсептеп көрөлү. Минус y менен плюс y кетти, анткени алар жоюлушуп кетишет. 0 барабар болот. X-ка x-ти кошсок 2x барабар. Ал эми 4-төн 1ге 20-ны кошсок 20 бүтүн 4-төн 1 болуп эсептелет. Бул жерден 2x барабар 20 бүтүн 4-төн 1 аралаш бөлчөк. Аралаш бөлчөктү мен буруш бөлчөккө айландырайын. Буруш бөлчөккө айландырыш үчүн мен бул бөлчөктүн бүтүн бөлүгүн мындайча айтканда 20-ны 4кө көбөйтөм дагы 1ди кошом. Чыккан санды бөлчөктүн алымына жазам. 20-ны 4кө көбөйтсөм 80, 1ди кошсом 81. Ал эми 4 өзү өзгөрүүсүз жазылышы керек. 2x барабар 4-төн 81 экен. Бул жерден x-ти табыш үчүн мен 4-төн 81ди 2ге бөлүп салышым керек. x барабар 4-төн 81 бөлүнгөн 2. Бул жерде бөлчөк болуп аткандыктан мен 4-төн 81 көбөйтүлгөн 2ден 1 деп жазам. Анткени 2-ни биз айттык, бөлүүчүнү дайыма тескери бөлчөккө айландырышыбыз керек деп. Бул жерден көбөйтүүнү аткарсак 8 81 болот. Демек биз ушундай жол менен x-тин маанисин таап алдык. 8ден 81 деген жооп чыкты. Эгерде бизде жооптордун ичинде бир эле маани 8ден 81ге барабар боло турган болсо, биз белгилеп койсок болот болчу. Бирок бул жерде D варианты дагы, V варианты дагы 8ден 81 экен. Анда биз y-ти табышыбыз керек болуп калат. Y-ти биз бул теңдеменин каалаган бирөөсүнө коюп тапсак болот. Мисалы үчүн мен y-ти экинчи теңдемеден табайын. Экинчи теңдеме бизде x плюс y барабар 20 болчу. Биз x-ти таап алдык, эми x-тин ордуна 8ден 81ди коёйн. 8ден 81 кошулган y барабар 20. Жөнөкөй теңдемеге алып келип алдык. Жөнөкөй теңдемеден эми белгилүүлөрдү бир жакка, белгисиздерди бир жакка топтойм. Y барабар 20,
minus 8'den 81. Bu yerimizde 8 ekan. 81. Эми бул жерден биз 8'den 81'di bütün san түрүндө көрсөтүп бере албагандыктан 20'ны биз бөлчөккө айландырышыбыз керек. Бөлүмү 8 болгон бөлчөккө. Анда мен 160 бөлүнгөн 8 деп жазам. Анткени эмне үчүн 160 деп жаздым? 160'ты 8ге бөлсөк бизде 20 чыгат. Кемитилген 8'den 81 барабар. Бөлчөктөрдүн бөлүмдөрү бирде, анда алымдарын гана кемитип коебуз бул жерден. 8'ди жазабыз. 160 кемитилген 81 барабар 8'den 79 чыкты. Демек биз ушундай эсептөөлөрдү жүргүзүү менен x-тын маанисин жана y-тин маанисин таап алдык. X-тын мааниси бизде 8'den 81'ге барабар болду, ал эми y-тин мааниси 8'den 79'га барабар болду. Ал вариант бизде D вариантында берилиптир. Демек биздин туура жооп D варианты болуп эсептелет.